Кадамжай районунда Девзире же жайдары деп аталган күрүч эгилүүдө. Быйыл аба ырайынан улам бир аз кечирээк башталды. Актурпак айылындагы Ак Девзире кооперативи 120 гектарга жайдары сортун айдайт. Егип, ушу урукту элге сатып, элди таза урук менен камсыздайбыз. 1 гектар жерден шалыны сортуга карап алабыз. Мына жайдарыдан 2,5 тоннадан 3 тоннага чейин күрүчүн, таза күрүчүн алабыз. Bunu şalını orup jinagandan keyin qurgatабыз. Анда дагы кичине немелери кетет. Азаят. Şimdi анан агжыбаз алып келип туруп күрүч кылып даярдайбыз. Мына агжыбаз болот. Жайдары сорту 3 айда эле бышат. Анын түшүмдүүлүгү лазер, аланга сыяктуу күрүчтүн башка сортторуна караганда азыраак. Бирок алардан кымбат сатылат. Бышкан соң ушул эле Актурпак айылындагы актоочу ишканада тазаланат. 4 тонна 800 кг күрүч чыгат bir партияда, bir толгондо. Ошондо суткасына ошондой болуп калат да. Bir сутканда. Бул сезонный, бул октябрь, ноябрь, декабрда. Ишканада тазаланып, даяр болгон күрүчтөр сатыкка кетет. Актурпак айылында күрүчтүн 5 сорту өстүрүлөт. Алардын ар биринин түшүмдүүлүгү ар кыл, даамы да өзгөчө. Мына бизде мына аланга күрүч. Бизде түшүмдүүлүгү жакшы мына. Мына Андижан деген, мындан түшүмдүүлүгү жакшы. Гектардан 4 тонна, 5 тонна чейин берет да. Мына Узрос деген бул гектардан 6 тоннага чейин берет. Сан түшүмдүүлүгү буларга караганда сан өтө жакшыраак. Мына лазер. Мындан түшүмдүүлүгү жакшы. Гектардан 5 тоннага чейин берет. Муну көбүрөөк Бишкекте көбүрөөк колдонуш, көбүрөөк кетип атат Бишкекке. Анан мына Девзире. Бул эң сорту эң жакшы күрүч мына биздеги. Анан баасыдан кымбатыраак бизде. Кадамжай районунда 3107 гектарга күрүчтүн 5 түрү айдалган. Дыйкандар химиялык кошулмалардан баш тартып, табигый таза азык өстүрүүгө ыктап жатат. Кадамжайдын күрүчү ички рыноктон тышкары чет жактарга чейин сатылууда. 3107 гектардан где-то 11 000 тоннаны пландаштырып атабыз, түшүм алганы. Ошол Баткендин күрүчүнүн эң жакшы жайдары мурдагы эски ошол элдерден калган сортуну мына эң кеч эгилгенде ошол күрүч эгилет да. Базар баасы бүгүнкү күндө 200 сомдон 250ге чейин бүт чайханалар мына Өзбекстан, Кыргызстан, даже чет өлкөлөргө, Россия, Казакстанга чейин чыгарып атат дыйкандар. Дыйканчылык, багбанчылык Кадамжай районунун тургундарынын киреше булагы. Актурпактыктар күрүчү менен даңаза болсо, Майдан, Үч Коргон, Марказ айыл аймактары мөмө жемиштери менен белгилүү. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Баткен облусу.